Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Бүгүн биз кышкы салаттын жасалышыны, банкага жабылышыны көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар биз баарыны турап даярдап алдык. Антпесе убак көп кетет экен. Бизге 3 килограмм помидор керек болот. Аны мясорубкадан өткөзүп алдык. Блендерден өткөзсө деле болот. Болгарский перец 1 килограмм, капуста 1 килограмм, сабиз жарым килограмм, 2 чоң пияз, укроп, райхан, шекер, кум шекер, чеснок, өсүмдүк майы, уксус, туз, ушулар керек болот. Кызыган казанга ак майды куюп алабыз. Пиязды салып алабыз. Пиязды өтө көп куурубайбыз. Yumşarganda эле сабизди салабыз. Сабизди да көп куурубайбыз. Үстүгө болгарский перец салабыз. Ал дагы кууруйбуз. Капустаны да салып алабыз. Помидор да куюп алабыз. Кар салып алабыз. 2 kaşık tuz koşup alabız. Arlaştırıp alabız. Salatımızın üstüne jabıp koyuyoruz. Bunlar kaynap çıktı. Salatımız 20 minut kaynatabız. Kaynap dayar boldu. Biz çesnogubuzdu koşobuz. Ukrop менен rayhanı da koşobuz. Tuzu 2 kaşık ele koştum ele. Az eken. 1 kaşık koştuk. Баарын аралаштырабыз. 5 минут кайнайт. Даяр болот. Банканы да парга коюп стерилизовать этип атабыз. 9% уксуз да куюп алабыз. Даяр болгон салатыбызды банкага салып алабыз. Банка жабышты баштайбыз. Bizim salatımız 5 litre oldu. Hazır adiyal менен оруп koyuyoruz. 1 sutkadan keyin alıp karаңгы жерге подвалга koyuyoruz. Siz de daярдап көрүңүздөр. Каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.